күнүгө адамга кыйынчылык келет, сыноо келет. Сыноосуз дүйнө болбойт. Бул дүйнөдө бүт нерсе сыноо. Тутасыздарбы? Ошон үчүн ар бир сыноо келгенде бул Алладан келди. Мага Кудай Таала берди деп түшүнүш керек. Анткени Аллах өзү айтат да Куранда, бизде бир да пендеге өзү көтөрө албай турган сыноо бербейбиз дейт. Демек сен көтөрө ала турган сыноо келет. Сыноону сен көтөрө аласың, ошо ар биринин даражасына жараша сыноо келет. Ошо сен ушул сыноону көтөрүш керек. Бул нерсе Алладан болду деп жакшылыкка жоруптуруш керек. Иншалла ошонун аркасында жеңил. Мисалы бүгүн мончалык боло турган болсо, эртең мончалык сыноо келиши мүмкүн. Эртең болсо момундай келиши мүмкүн. Сыноо адамга мүмкүн эмес. Бул сыноо эч качан токтойт. Адам баласы өлгөнгө чейин болот. Ошон үчүн мен жанатан бери айтып аткан нерсем ушул. Силер спортто жүрүп, ошол нерсенин сыноодон чыгып кетүүнүн жолдорунда жүрө чыгасыздар. Оорчулук келди, машалла. Кимдекен ошо менен өзүңдүн стрессиңди чыгар. Жок, ошо бекем боло турган бул спортта ошо чоң жардам берет. Демек эч ким сыноодон сыноо болбойт деп айтпаш керек. Бүгүн мисалы бирөө жыргап жүрөт да, бирөө мисалы укмуш, курсагы ток, кайрысы жок, машинага которуп жыргап жүрөт го. Карасаң көбүн көрөсүң, бомж болуп калган. Эмне үчүн дегенде сыноо келгенде көтөрө албай калды. Келечекти билгенде эле сүйлөшөт да кээ бирлерчи. Келечекте бүттү, мен уже болбойм. Жок, субхан, келечекти Алла билет. Бул сыноо. Мындай карасаң, адамдын жашоосунун акыбалы өзгөрүп турат. Мына бүгүн оордон жеңил болот, жеңил. Бүгүн кедейликте байлык бар, байдан кедей бар, субханалла. Бүгүн ооруп атасың, эртең шипа болот. Бүгүн сол жүрөсүң, эртең ооруп каласың. Адамдын жашоосунун акыбалы өзгөрүп турат дайыма. Ошонун себебинен келген нерсени биз сыноо деп айтабыз. Ошонун себебинен келген нерсени сыноо дейбиз. Ал эми сыноо болсо ар ким ар кандай келет. Көтөрө ала тургандай келет. Карасаң, эмне ошол себебинен машалла бул сыноо деген нерсе бул адамдын башына күнүнө 99 бала келип турат, сыноо келип турат. Эркекке да аялга да. Күнү такыр болгондо колуңа тикене кирип кетсе бул да сыноо. Түшүнөсүзбү? Бала келип болбой калышы сыноо, банкрот болушуң сыноо, жашоодо эчтеке болбой атканың сыноо, аялды болбой атканың сыноо, күйөөлүү болбой атканың сыноо. Бул бар. Ата-эне менен баланын мамиле болуп аткан сыноо. Керек болсо бул жерде отурганыңар да сыноо азырчы. Чын бул сыноо. Мындан өчүш керек. Адам башына сыноо келбей койбойт. Кимдин башына сыноо келбесе анда проблема болот. Эгерде жашоодо ийгиликтин бардыгына жетүүнү кааласаң, анда ниетиңди оңдо. Субханалла. Ар бир сага Кудай Таала берген нерсеге ыраазы болуу керек. Ыраазы болуу керек. Мисалы, бир адам ушул жерге азыр маршрутка менен келди. Машалла. Алла маршрутка менен жеткизди. Бир адам азыр ушул 570 менен келди.